биздин Ат башы районубуз органикалык аймак болуп статус алган. Анан бирок ушул статус алганыбыз менен биз ушунун механизмин жакшы билбей атабыз да. Кандай кылып иштетиш керек, кандай кылып ушул ишти алып барыш керек. Анан бул органикалык эмес жанагы эмелерди алып келип атпайбы, удобрениялерди. Ошолорду ким көзөмөлдөйт? Анан кандайча кылып ушу толук органикалык аймакка өтүшүбүздү ушу жакшы билбей атабыз да. Ушу конкретный бир механизмибиз жок болот. Ушул механизмди бир жакшылап иштеп чыгыш керек болуп атат да, чтоб в дальнейшем ушундайки механизм иштеп кетип, биз ушу органикалык аймак болуп жана элибизге, жебизге пайда алып келгидей продукцияларды өндүрүш керек болуп атат да. Органикалык район аймактан чыккан азыктардын баасы өзгөчө болуп атабы? Ушул боюнча бир маалымат барбы? Же кадимкидей эле химия менен, пестицид менен өстүрүлгөндөй эле баа менен кетип атабы? Азыр ушуну эл жакшы көп түшүнбөй атат да. Бар арасында түшүнгөндөрчү кичинеден баягы органикалык таза десе ии деп алып калышат да. Мындай конкретно берки продукциядан органикалык эмес продукциялар сыяктуу эле бул баасы бирдей эле кетип атат да азырчы. Элдин көбү муну көп жакшы билишпейт да. Демек бул сбыт маселеси өзгөчөлөнүп такталбаса, бул органикалык аймак болсо деле өнүгүшү кыйыныраак болуп калат экен да. Ооба. Өнүгүш бул органикалык аймак кылып, ошо органикалык продукцияны чыгарыш үчүн өтө кыйын болуп калат. Анткени ошонун баарын аралаштырып эле сатып ала алышпайбыз. Мисалы үчүн биз органикалык продукцияны өндүрөлү деп коелу. Органикалык эмес продукцияларды эле тиги массовый өндүрүп деле ошого кошуп туруп сата беришет да. Анан аралашып кетет да кайра элечи. Ошон үчүн муну конкретно бир направление керек болуп турат да бугачы. Именно ошо органикалык продукция деп алып кетиш керек болуп атат да. Мүмкүн анда органикалык сертификация системасы кириш керекпи? Кандай ойлойсуз? Сертификациясы кириш керек, анан муну контролдогон орган керек да конкретно. Может, айыл чарба департаменти контролдойбу, же айыл өкмөт тарабынан, же кандай бир министерство жактанбы? Муну сөзсүз полный контроль, тотальный контроль керек да. Болбосо жанагындай болуп эле башаламан боло берет да. Рахмат.